Чыркырап чындык издеген энелер, базарда көрүтүрлүктө ысык суукта тоңгондой энелер, акыйкаттык издеп үй бүлө үчүн күйгөндөй энелер, атүгүл ак үйдүн астында арманын айткандай энелер. Бирок алардын арманын ким угат? Эл менен бийлик ортосундагы көпүрө болгон массалык маалымат каражаттар аркылуу үнүн угузган энелердин арманын эл билсин программасы төкпөй чачпай айтып берүүнү туура көрдү. Чыгым эмеспиз да, тягына, биягына канча жерден немелер келип атасың эке. Биздин Токтогулдун сотун жоготсун, кетсин. Андай соттун бизге кереги жок. Бул тараза адилеттүүлүктүн таразасы. Тилекке каршы учурда Токтогулдун пайшиктери адилеттүүлүк издеп жүргөн кези. Бул таразага кимиси оор болот? Адилеттүүлүк, күбөлөр же тиешелүү далилдөө документтерби же акча оордук кылабы? Бул суроонун жообу учурда пайшиктер дагы издеп келүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде эл билсин автордук программасы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Токтогулдагы пайшиктердин экинчи бөлүгүн сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. 26 январга белгиленген адаттагы сот процесси тартип боюнча саат 14:00 башталышы керек болчу. Тилекке каршы 50ге жакын Токтогул шаарынын пайшиктери сот отурумуна келгенде экинчи тараптын арызынын негизинде кассациялык арыз берилип, жогорку сот карай турган чечим чыгарылган. Жанагы ленин боюнча кассациялык арыз жазылды деген билдирүүнү мына азыр сотко келгенде берип атат. Эми бул кандай мына азыр алып атышат булар колбой. Акыйкатсыз эмес булар. Ушу болбосо ушунча элди убада кылабы мурда айтыш керек болчу. Бул жерде мен мурдараак бергендикин окуп чыктым. Мен ошондо сотко ошол Калмурсаев өзү бар, азамат өзү барып катышкан. Бирок мынтип атат. Мен соттун чечимин 23 январда алдым. Эми мага ошо кассациялык арыз жазып даттанууга мага мөөнөттүн да жаңыртып беришиңерди суранам деп жазып атат да. Мен жана биринчи өргөндөн окудум муну. Өзү барып катышып атып, анан кийин кандай соттун чечимин билбейт ал. Жок, аныкын четке кагып азыр мына иш боюнча, подделка подпись боюнча эксперт келди. Эксперт боюнча карап берсин сот бизге. Мына эксперт мына келди, далилденди. Бапанова жетекчилик кылган процесси туура эмен карай албайм деген жоопторду берди. Бирок бул чечим менен жергиликтүү Токтогулдук соодагерлер макул эместигин билдирип, сот отурган каанадан чыкпай турганын билдиришти. Түшүндүрүлдү, процесс болбойт, жок. Процесс болбойт деп азыркы келген минутта өзүңөр берип атасыңар. Бизге неменичи повестканы эмне үчүн биреге мурда берилбейт? Биз буларды чакырбайт элек да, эл чогулбайт элек. Эми кайрадан баштап атасыздар? Мына саат 2де кирген. 4-15 минут калганда чыктыңыздар. Эми кайрадан эмне үчүн киремди атасыздар? 5ке чейин убактыбыз суралган, ошого чейин чозулмак биз эгер бүгүн Анда залга барып отуруңуздар 5 Биз анда мынакей ошо отуруп. Зал ачык. Мына именно бүгүн 26 күнү саат 14:00 боло турган соттун астында 15 минут мурун берип атат мына билдирүүнү. Тем более соттун залынан берип атат. Буну бергенге акча жок, муну почтадан үйгө апарыш керек. Бир жума мурун апарыш керек. Бир жума мурун апаргандан кийин анан биз билебиз деп сот болбойт экен. Биз журналистти чакыртпашыбыз керек болчу. Сот канасына биздин чыгармачыл топту киргизүүдөн баш тартышты. Видеокамерабызды киргизе албай, окуянын чоо жайын уюлдук телефонго тартууга туура келди. Сотко нараазычылыгын билгизген эл эми өрттөн өлө өздөгөнгө чейин барышты. Өлүмгө түрткү болгон окуяга эмне себеп болушу мүмкүн? Албетте энелердин бааланбай калган эмгеги. Көп убакыттан бери базарда соода сатыкта күн өткөрүп келген пайшиктер бир заматта эле ээлеген соода жайларына ажырап калышкан. Балекеттин баары Токтогул шаарындагы жашыруун жыйналыштагы жасалма колдор менен жасалып даярдалган документтин айынан келип чыгып жатат. Сот, президент, жогорку кеңеш, массалык маалымат. Булар бийликтин бир бутагы болуп эсептелет булар. Бул элге жаят, элге түшүндүрөт, элге акыйкаттыгын айтат булар. Эл ушулардан үмүт этип атат азыр. Соттордон эч үмүт жок болгондон кийин бул эл билсин деп атат бул. Эл билсин. Кирип алып сотту мен тарткан жок да, аялды турабы. Азыркы сиз менен биз жашап жаткан коомду айранды урдаган качып кутулса, чаканы жалагандар колдон тутулуп, ал эми тоок урдагандар узак мөөнөткө камалып, миллиондогон каражаттарды максатсыз пайдаланып жегендер үчүн мыйзамдын иштебей жатканы өкүнүчтүү. Мына соттун төрайымы мисалы үчүн өзү отказ кылып атат. Биздин билдирүүбүздү албай койду, биздин өтүнүшүбүздү албай койду. Бара берди, калаан дедиңер барлар. Колуңардан эчтеке келбейт деди. Мына колуңардан эчтеке келбейт деген сөз эмне ал? Материалдык ущербке Сот өзү айтып атса, мына төрайым өзү айтып атат. Бегимбаева болсо жанагынтип далилиңер жок, эчтекеңер жок, сот процесс бүттү, бара бергиле деп койду. Анан чыгарып алгандан кийин 26 күнү чакырып алып, анан эмне үчүн бизди эртеңки тияка кетти, 2 кишини күттүрүп койду. Биз деген буну адамбызбы, эмнебиз биз, малбызбы? Анан кийин чыкпай койсок, милицияларды чакырып келди, ай балам, милицияларды чакырып, анан биз менен ууру кылдык беле. Бул сот ант бергенде эмне деп берет? Ben para vergende söyleyeyim, para vermeyende söylemeyin, çıkma diyeyim. Jarandardын укугун коргоймун деп ант берет. Ант берет.
ант берет. Гиппократтын антындай, врачтар ант бергендей болуп туруп, мен элдин жарандардын укугун коргоймун деп тандоо кеңешинде ант берип турган өтүшөт Анан булар. кейін эми Токтогулдун Анан 2 жалпы баласынан элдин 4 миллион укугун аламын коргоп деп атат. дагы эме кылат. Бул сот акыйкат эмес, коррупция чөнтөгүн топуп койду. Мынандай сөз бар балам. Күйүп бишип аткандан. Акыйкат асманда, акчасы, шатысы акчадан деп. Так ошондой болду да, мисалы үчүн эми бул жерде эмне? Биз милицияларды чакырды, бизди кууп чыкты жерден. Булардын эң негизги максаты Булардын эң негизги максаты, бул жерде жалаң пенсионерлер, жүрөгү ооруган давление, ушуларды ошо өлүмгө түртүш керек да, буларды өлүмгө түртүш керек давление. А десе де, бу десе де бир акылга келише албаган сот менен жергиликтүү соодагерлер ортосундагы кайым айтышуу көпкө чейин узады. Мыйзам боюнча бир нече күн мурда сот процессин жылдыруу боюнча кабар элге жетиш керек болчу. Бирок сот отурумуна даярданып эле тим болбой, далилдүү материалдарды колдоруна алып, даяр келген элге отурум болбойт. Жогорку сот силердин арызыңарды карайт деген маалыматты угузганда, айласы кетип бир канча жылдар бою акыйкатты издеп күрөшүп келген эл эми өзүбүздү өртөйбүз дегенге чейин барышты. Биз сот адилеттүү карабай атат. Биздин немебизди узу тебелеп, мына эки гана кишинин кызыкчылыгын ойлоп, ушунча адамдын немесин мүдө талабын канааттандырбаган үчүн биз өрттөнөбүз мисалы үчүн. Азыр саярканы чачабыз, бензинди чачабыз, бүттүнгө чачабыз, баары өрттөнөбүз чогуу. Аңгыча болбой бир убакта энелерди кимдир бирөөлөр кылмышкер катары санаштыбы, айтоор сот процессине милиция кызматкерлери да кирип келишти. Бирок Төрайым Бапанованын канасынан чыгып кетүүнү жергиликтүү пайшиктер каалашкан жок. Токтогулдун районуна 200 адам келдик, ушу 200 адамдын ичинен бул эмне үчүн ошонун үнүн укканга жарабайт. Болуптур эжелер, макул, мындай деп тегиз караган жок калыс. Биз ушуну азыр мына залда отурабыз. Терден кабинетинен куугунтук жеп чыктык залга. Залда эмес коридордо жүрдүк. Кайра залга киргиле де, залына болсо бир милициясын кайтартып койду, киргизбей. Анан кийин биз анан зордук менен ачкыла эшикти киребиз. Залга киргиле дедиби, кирели дедик. Мына залда отурабыз азыр. Дагы деле жок. Ал эми мени биз кандай кылабыз эми айланайм? Бул ушундай да шылдың болобу? Бул деген 200 эмес 300 адамдын жерин алабыз деп жүрөбүз, пайшиктердин жерин. Бул сот деген акыйкат чечиш керек. Пайшиктин жерине соттун дагы, өкмөттүн да акысы жок. Биз калыс эле чечип, мындай адамдардын жери экен. Кой айланайм, буларга берели деп айтса болот эле. Анан ушу дүйнөдө ушу чоң килейген Токтогулдун базарын экеле киши башкарып кала берет. Токтогул райондук сотунун төрайымы Гүлмира Бапанова айткандан кайткан жок. Эл болсо көгөрүп тура берди. Соттун канасы ызы чууга айланып, эл жергиликтүү сотко ишенбөөчүлүгүн билгизип чыкты. Бүгүнкү сот караш керек деп ойлойбуз. Биз мынанча пайшиктер чогулуп отурабыз. Жана айтып атпайын да, мына соттун экспертизасы, бүт документтер колубузда турат. Ушунун негизинде эле бүгүн караш керек. Кылмыш айып барбы, жокпу? Мына бул документ боюнча караш керек. Өткөнкү эл билсин көрсөтүүсүнүн биринде пайшиктер туурасында иликтөө жүргүзүп, экотехинспекциянын өкүлдөрү базардагы мыйзамсыз жагдайлар менен кооптуу абал туурасында сураганыбызда, алар бизге одоно мыйзам бузуулар болуп жатат деген маалыматтарды бүгүн дагы далилдеп берүүгө даяр экенин билдиришти. Мүлктү мыйзамсыз берген киши сот алдында ордун толтуруп келтирген зыян. Плюс еще мыйзам чейинде жооп бериш керек эле. Эмне үчүн ушуга чейин бул эме жооп берген эмес эч ким, мыйзамдуу тараптан тартылган эмес жок, ошонун белгиси болуп атпайбы. Эми азыр мунун негизинде силер ушуну сотко кайрылышыңар керек. Плюс жазалма колдор менен жана муниципалдык менчик жөнүндөгү прокуратуранын комиссиялары, тиешелүү органдардын комиссиялары эбак эле аныктап берип койгон. Муниципалдык менчикте жер, бул менчикке берилбей, муниципалдык менчикте кайрылып, муниципалдык пайдаланып туруш керек муниципалдык менчикте. Эмне үчүн бул келбей атат? Биз муну айтып атпайм, жогорку сотко чейин барып келгенбиз бул жөнүндө. Барып кайта келип, повторно кеткен жогорку сотко чейин барып келди. 2 жол жогорку сотко чейин барып кайта келип атат. Ошого карабастан мынча жаңы жагдайларды деп ачылып берип атабыз сотторго. И так кайта эле ушул эле баа эскилебир. Ошо боюнча эле калып атат ордунда. Бирок Токтогул районундагы экотехинспекциянын кызматкерлери мыйзамдуу иш алып барып, далилдүү материалдарды айтып бергендиги үчүн Борбор каладагы МАМ экотехинспекциянын жетекчилиги тарабынан эскертүүлөр берилип, сөгүш уккандыгын айтышты. Мыйзам чегинде арзыбаган айлык маянага иштеп, чындык тарапта күрөшүп келген кызматкерлерге эмне үчүн жана кайсыл күнөөсү үчүн сөгүш жарыяланды? Же өзү ишин мыкты билген адистер жетекчилик тарабынан ушундай кайдыгер мамилеге татыктуубу деген суроо дагы туулбай койбойт. Кайра бул кишиге биздин инспекция арыз жазып, бул кишинин үстүнө кайра менин үстүмө 5 жол арыз жазышып булар. Бул киши выговор берди. Выговор алдым ушунун негизинде мен экеке. Эми ушу муниципалдык жер үчүн.
Ошон үчүн ошондон кийин мен ага карабай эле ишти алып бара бердим. Ушул күнгө чейин азыр кайтара алган элекпиз. Муниципалдык менчик. Бул жерде Сиздер тараптан аныкталды да ушундай ката келтирүү туурабы? Бирин биздер тараптан эмес, 5-6 комиссия, прокуратура комиссиясында. Мэриян жанагы депутаттары бүт эмеде ичинде. Бүргөнбай Раманкулов өткөнгү көрсөтүүбүздө жасалма кол меники эмес деп көпчүлүктүн арасында далилдеп берип электин болбой, атайын тиешелүү органдарга арыз жазып кайрылган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматы төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарган. 2003-жылдагы номер 10 протоколундагы Раманкулов Бүргөнбайдын атынан коюлган кол анын кол эмес экенин далилдеп беришкен. Бул боюнча далилдүү материалдар жетиштүү болсо дагы Токтогул райондук прокуратурасы айып угузуудан баш тартышкан. Бул Раманкулов мынакей экинчи. Могул кол сиздикиби? Жок, мындай кол койгон. Жок, бул бай. Кой туруңуз. Бүргөнбай акенин колу мындай эмес. Окшоштуруп келиптир бирок. Мына менин колум эмес болуп кетет. Мына жери Бүргөнбай дегени жок болуп калды. Демек жасалма кол турбайбы? Биздин чыгармачыл топко Токтогул районунун прокурору бул суроо боюнча тергөөчүгө кайрылыңыздар деген сунушту айтып чыкты. Андан соң очогон одоно мыйзам бузуулар көрүнүп турса дагы, жасалма колду даярдап жашыруун чогулуш өткөрүп, базарды мыйзамсыз сатып жибергендердин жазасын укук коргоо органдары аныктап, жазасын сот бербегенде анда ким бермегиле? Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкаганда азыр биз учурда ошол Токтогул райондук прокуратурасына келдик. Бирок тилекке каршы бул жерден тиешелүү жоопторду алган жокпуз. Бирок биздин колдон келишинче аракеттерди жасадык деген жоопторду айтты. Кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу бул иш боюнча тергөөчүнүн күчү дагы алсыз экен. 2017-жылдын 7-декабрында дайындалып жөнөтүлдү. Бул жактан архивден түп нускаларын алдык, ошол протоколдордун. Узак экспертиза узак убакытты талап кылгандыктан арызды чечүү мөөнөтүн прокурор макулдугу менен бир ай узатканбыз. Азыркы күндө бул окуя 2003-жылы болуп, биз 2017-жылдан баштап текшерип баштадык. 10 жылдан ашык убакыт өтүп кетип атат да. Ошондуктан эми бул мөөнөттүн калыбына келтирип, бул жеке тартипте гана сот аркылуу чечиле турган. Кылмыш жоопкерчилигине тартуунун эскириши деген ошол статьяда жана 67 статьяда так көрсөтүлгөн. Биз ошого таяндык. Эгерде мисалы мындан 2 жыл мурун болгон болсо, биз токтоосуз кылмыш ишин козгоп, тиешелүү адамдарга чара көрмөкпүз. Эми акыркы үмүт ак үйдүн асты менен жогорку сотко кайрылууну туура көрдүк дешет жергиликтүү Токтогул районунун пайшиктери жана соодагерлери. Сот залынан күтүп отуруп үйшүгөнүбүздөн чыгып кетип атабыз. Ошол жерден милициялар да келип чыккылай уши убактысы бүттү деди, кетип атабыз. Мынакей суукта отурдук. Бул Бапанованы күттүк, эчтеке жыйынтык чыккан жок. Бул ушу шылдың болуп эле кетип атабыз мынакей. Биз ушу кайра жадагандан чыгып кетип атабыз мынакей. Ушу жерде канча адамдар келди. Ушу менен кетип атабыз. Эч ким эчтеке кылган жок, жыйынтык уккан жокпуз. Эч бир мындай бир Токтогулда бир мыйзамдуу сот келди деп, аял сот келди деп сүйүндүк эле. Бул аял сотубуз ал таптакыр ишке жарабаган коррупционер сот болуп калды. Бул акчасы бар экен, ошон үчүн эле унчукпай эле калып алдык. Эми эмне кылабыз? Кетип атабыз. Сот акыйкат чече алган жок. Чакырды шылдыңды болуп кайра кетип атабыз. Эми кандай кылабыз эми? Эки баланын иши бүтсүн, анан кийин карайбыз дейт. Ал жанагы ороздун баласы Азамат күтүүсү мына 2 кишини күтүп 200 киши тарап кетип атабыз. Эми кийинки кадамыңыздар? Эми кийинки кадамыбыз биз Бишкекке барып жогорку сотко кайрылабыз деп жатабыз. Жогорку соттон биз чоң үмүт менен баратабыз. Акыйкат чечип берет. Анан бул Сооронбай Жээнбековго дагы кайрылабыз деп жатабыз. Эгер ошо мүмкүнчүлүгүбүз болсо ал жакка дагы кайрылабыз. Чоң жогорку соттон эң чоң жакшы үмүт кылып ошол жакка барабыз. Кудай кааласа. Арадан көп өтпөй ак аткенден так атып күндүн сууктугуна карабай ызгардуу кыштын күнүндө ак үйдүн астында чогулган энелердин арманына көңүлүңүздөрдү буралы. Алардын өтүнүчү бирөө сот адилеттүү чечим чыгарып берсе деген гана тилектери бар. Биз бул жакка ушу Токтогул районунун прокурорунун, сотунун, милициясына нааразы болуп келдик. Мына соттор биз канча убактардан бери сотточуп келатабыз. Соттор тигил эле базарды мыйзамсыз бир жасалма колдор менен алган 3 адамдын эле пайдасына чечип атат. Ошон үчүн биз ошо нааразычылыгыбызды бир күчөп, эч ким укпагандан сот адеп жеңиле берип, ушу жактан бир Сооронбай Жээнбековичтан, депутаттардан, Исаковтардан
жогорку соттон бир үнүбүз дугар бекен деп келдик. Пайшик, мен Токтогул районунда көп жыл, 30 жыл соода кызматкери болуп иштегенмин. Токтогул районунда керек жарак коомуна караштуу Токтогул колхоз базарынын ичиндеги пайшиктерге тиешелүү менчик жер тиешеси жок адамдарга сатылып кеткен. Биздин үлүшүбүз, биздин укугубуз бүт ошолордун колуна тебеленип тепселип атат. Объектилер, бүт ошо менчик жерлер, транспорттордун бардыгы сатылган, миллиондогон акча биздин колубузга бир дагы тиешелүү акча тыйын үлүшүбүз тийген эмес. Эми бул жака кимдерге келдиңиздер? Кайрылабыз деп. Бул жака президентке келдик, жогорку сотко келдик, генеральный прокуратурага келдик. Токтогулдун соту, прокуратурасы, белгилүү чиновниктер биздин ишибизди эч караган жок. Ушунчалык суукка карабастан, карылыгыбызга, оорулугубузга карабастан келдик. 300дөй пайшиктердин укугу тебеленип атат. Алардын көбү кайтыш болуп кетти. Азыр 150 пайшик бар. Азыр өкүл келдик биз 16. 16 ушу энелер келди. Асты 60-тан ашып калган энелер, улуусу 80 жашы чамалап калгандары суукту сууктебей колдору муздай тоңсо дагы жүрөктөрүндө жалыны бар апалар ак үйдүн астында 1 сааттай үшүп турушту. Бирок энелердин арманын угуп койгон бир дагы депутат чыгып жооп бергенге же арыздарын укканга жараган жок. Биздин укугубузду эч ким коргобой атат. Токтогул районунда жалаң тиги акчалууларды карап, ошон үчүн биз президентке, акип преске барабыз, иши кылып акыйкат калыстык издеп биз ушу жерде келдик. Акыйкат бар бекен, калыстык бар бекен деп. Токтогулдун соту эч кандай мыйзам чегинде карабай койду. Прокурорлор да ошо тарап болду, себеби алардын акчалары көп экен. 3 баланын 3 миллиондон акчаларын берип койду. Биздин сот, Токтогулдун соту эч кандай бизге кереги жок. Андай соттордун биз эч укпайбыз. Токтогулдун эли 90% сотко ишенбейт. Суукта сумсайып турган энелер жогорку кеңештин астына бир топко чейин отуруп, колдору сууктан катып, жазып келген кагаздарын кармаганга да чамалары келбей калышты. Айласыздан ак үйдүн астындагы кабыл алуу бөлүмүнө кирип, арыз жазып кайрылууну туура көрүштү. Жогорку кеңештин депутаты Осмонбай Артыкбаев чогулган энелердин арыз муңун угууга даяр экенин билдиришип, бул маселе боюнча өзүмдүн жеке көзөмөлүмө алам деп эл өкүлү ишендиргенин энелер Акипресс маалымат борборунда билдиришти. Экспертизанын чечими менен ошо негизинде биз сот карап берсе, карай албайм, чыккыла. Бизди мал катары кубалап чыкты. Андан кийин биз айлабыз кетип анан кийин бул немеге келдик. Ак үйгө келдик. Плакаттарыбызды көтөрүп алып, мынакей Сооронбай Жээнбекович, сиз деген учурунда бизди айткансыз. Ушундай коррупция менен күрөшөм, коррупцияны жоём дегенсиз. Ушул немеңизди актайсызбы? Биздин үмүтүбүздү актайсыз деген плакаттарды, ар түркүн плакаттар менен көтөрүп келдик. Келгенде бизди немеге алып кирип кетти, болду алып киребиз немеге деп. Анан биз депутатка кайрылдык. Депутаттар да өз немесин алды. Андан кийин эми биз жогорку сотко келдик. Жогорку сотта биздин немебизди туура көрдү. Биринчи күнү кабыл алат экен. Биз ошо эми 5-эмеден февралда жогорку сотко келебиз. Анан жогорку соттон анан кийин бизге адилеттүү чечип берүүнү суранабыз. Биз ушунча пайшик ушундай суукта үшүп, тоңуп, бала чакабыз таштап, иш таштап келген бизге кызык эмес. Ушу сот акыйкатты карап беришин суранабыз. Баарыбызга маалым болгон Акипресс маалымат борбору энелердин арыздарын угуп коомчулукка жарыялады. Ал жактан болгон окуянын чоо жайын дагы бир ирет төкпөй чачпай айтып беришти. Муниципалдык жерлер эч кимге сатылбаш керек. Бул аба суу кандай керек десек, бизге ошо Кыргызстандын элине керектелүүчү жерлер эч кимге сатылбаш керек буларчы. Биз мына Жалал Абад областынын Токтогул керек жарак кооперативинин 1993 жылдын 28 мартында пайшиктердин отчету болгон. Устав ошондо кабыл алынган. 93 жылы уставдын негизги талаптары 22 пункт, 23, 24, 27 пункттарында ачык айкын жазылган. Пайшиктердин жалпы коллективдүү чогулушка алардын 4-төн 3 бөлүгү катышып ушул негизги чечимдерге жер сатуу, аны кимге сатуу, жердин баасы, пайшиктердин көпчүлүк добушу менен кабыл алынары эске так жазылып турат. Чогулуш мындай талаптар коюлгандан 10 күн мурда дайым болуш керек, жарыя болуш керек, кимге сатылат, бул пайшиктердин макулдугу менен кабыл алыныш керек. Ошол эле 2003 жылы 24 декабрда протоколдор менен кабыл алып, бизди алаксытып 2-3 жылдан кийин 2005 жылы 2 февралда
2 жылдан кийин Кулмурзаев Ороз базардын бир бөлүгүн 28.643 сомго сатып алган. Сатып алуу келишимин Токтогул нотариалдык конторасына көйлөндүргөн. Уставда эгерде кооператив жоюлуп кете турган болсо, бардык мүлктөр пайшиктерге өткөрүлүп берилсин деп жазылып турат. Пайшиктердин мүлктөрүнө эмне кирет? Базарлар, магазиндер, складдар, кафелер, конторалар жана башка автоунаалар кирет экен. Протоколдо көрсөтүлгөн мурдагы ушул председатель болуп жүрүп 46 жыл иштеген Бүргөнбай деген аксакал болгон, Бүргөнбай Раманкулов деген. Ушунун колу жасалма экендиги соттук экспертизада аныкталды. Экинчиден экотехинспекциянын билдирүүсүндө базар мыйзамсыз сатылгандыгы, уставдын талаптары мыйзамсыз бузулгандыгы, бул боюнча базарды жеңичинен билгизбей саткан адамдар мыйзам чегинде жооп берүүсү так жазылган. Бирок бул далилдер толук болгондугуна карабастан Токтогулдун соту Бегимбаева мыйзамды бузуп, адилетсиз аныктама чыгарган. Алгач ак үйдүн астында чогулган энелердин саны 15ке чейин жетти. Шаарда тууган туушкандары жок апалар айла жоктон кайра айылдарына карай шашылып кетишкен. Эми жалгыз гана тилектери жогорку соттун төрайымы келе жаткан дүйшөмбү күнү 5 февраль күнү кабыл алуусун билдирген. Жогорку соттун төрайымы Токбаева кызымдан суранып кетет элек ушу биздин кыйналып жаткан маселебизди туура чечим кабыл алып берет деп. Жогорку прокурордун төрайымы Индира Жолдубаевага кайрылып кетет элек, туура чечим кабыл алып берсе деп. Бул окшогон текшерип жакшынакай. Анан мындай билимсиз сотторду Токтогулга жибербесе экен. Бизди кыйнады мынау алыс жолду карап 30 градус суукка карабай келдик бизе. Мен деген жашым 71-де. Мен жаным кейген үчүн мындай кылып кайрылууга катышып келип отурам. Биздин чыгармачыл топ Токтогул районундагы мыйзамсыз аракеттерди, энелердин ийгилик кемчиликтеринен кабар алып, коомчулукка жеткирип турууга аракет кылмакчыбыз.